Сәлем достар, бұл Казак Story Time. Біз бастаймыз. Бір бөлім ишенимдин кыйраша жалгандын башталышы. Бишкектин күзүндөгү алтын түстү кечтири өзгөчө кооз болот. Бирок ошол күнү айда үчүн аба жетпегендей шаардын ызы чуусу кулагын тундуруп жатты. Ал өзүнүн бактылуу экенине, жашоосу идеалдуу экенине ушунчалык ишенгендиктен айланасындагы кара көлөкөлөрдү байкаган эмес. Айда 25 жаштагы эмгекчил, назик жана ак көңүл кыз. Ал 5 жылдан бери Улан менен сүйлөшүп жүргөн. Улан анын биринчи сүйүүсү таянган тоосу жана келечектеги күйөөсү эле. Алардын тоюна болгону 2 ай калган болчу. Айда ак көйнөгүн тандап, чакыруу кагаздарын даярдап, ар бир деталды кыялданып жүргөн кези. Анын эң жакын курбусу Аруке, алар бала бакчадан бери бирге өшкөн. Айда Арукеге өзүнүн жандай ишенчи. Жада калса Улан экөөнүн ортосундагы майда чүйдө сырларын да Арукеге айтып берип, кеңеш сурачу. Биз бир туугандан артыкпыз, дешчү алар. Бирок ошол кечте Айданын телефонуна белгисиз бирөөдөн келген сүрөт баарын астын үстүн кылды. Сүрөттү Улан менен Аруке шаардын чет жакасындагы кафелердин биринде абдан жакын, жада калса сүйүшкөндөрдөй кучакташып отурушкан эле. Айданын жүрөгү кабынан чыга тургандай сокту. Жок, бул жөн эле жолугушуудур. Алар менин тоюма сюрприз даярдап жатышкандыр деп өзүн саураткусу келди. Бирок ички туюму бул башка нерсе деп коңгуроо кагып жатты. Айда түз эле Арукенин үйүнө жөнөдү. Ал жерден эмнени көрөрүн билген эмес, бирок чындыкка тик кароону чечти. Арукенин үйүнүн алдында Уландын унаасы турган. Айданын колу буту титиреп, эшиктин коңгуроосун басты. Эшикти Аруке ачты. Анын жүзүндөгү коркунуч жана күнөөлүү караш Айдага баарын айтып койду. Айда, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Деди Аруке үнү калтырап. Айда жооп бербей, ичкери кирип кетти. Төрдөгү диванда Улан отурган. Ал Айданы көргөндө ордунан атып турду. Бөлмөдөгү жымжырттык кулак тундурчудай эле. Айданын көздөрүнөн жаш куюлуп, бирок үнү чыкпай жатты. Улан, бул эмне? Деди Айда колундагы сүрөттү көрсөтүп. Улан башын ийкеп жер карап калды. Ал эми Аруке күтүлбөгөн жерден ыйлап жиберип, жерге отуруп калды. Айда, кечир мени. Биз мындай болорун каалаган эмеспиз. Бирок мен кош бойлуумун. Уландан. Айда бул сөздөрдү укканда кулагына ок тийгендей болду. Кош бойлуумун. Уландан. Дүйнө айланып буттары бошоп кетти. Ал ишенген, ал сүйгөн адамдар анын аркасынан ушунчалык терең бычак сайышат деп эч качан ойлогон эмес. Канча убакыттан бери? Деди Айда араң. 1 жылдан бери деп шыбырат Улан. Айда, мен сени жоготкум келген эмес, бирок Аруке экөөбүздүн ортобузда. Айда андан ары укусу келген жок. Ал үйдөн атып чыгып кайда бара жатканын билбей чуркап жөнөдү. Анын уюнда бир гана нерсе бар эле, ата-энем. Менин үй бүлөм мага таяныч болот. Алар мени көргөшөт. Ал үйүнө жетип, эшикти катуу ачып кирди. Төрдө атасы, апасы жана эжеси чай ичип отурушкан эле. Айда өксүп ыйлап баарын айтып берди. Ал апасынын кучагына кирип, апа, алар мага ушундай кылышты деп боздоду. Бирок апасынын жообу Айданы экинчи жолу өлтүрүп кетти. Кызым, сабыр кыл. Биз муну билчүбүз, деди апасы көзүн ала качып. Айда дендароо болуп калды. Билчүбүз. Эмне? Кантип? Качантан бери билесиңер? Айда атасына карады. Атасы унчукпай, гезитин кармап отура берди. Эжеси болсо. Айда, эмне дейт? Тойду тактатсак уят болобуз. Арукенин боюнда болуп калса, аны Улан албаса ким алат? Биз сенин намсыңды ойлоп унчукпай жүрдүк. Улан сага баарын айтып кечирим сурайт дедик. Айда өз кулагына ишенбей турду. Анын өз каны,
өз жаны болгон адамдар анын тагдыры талкаланып жатканын көрүп, бирок намыс жана эмне дейт деген шылтоолор менен үн чыгарбай келишиптир. Алар үчүн Айданын бактысы эмес, коом алдындагы жасалма кадр баркы маанилүүрөөк беле. Демек, силер баарыңар мага каршысыңар, деди Айда акырын. Менин эң жакын адамым, эң жакын курбум жана эң жакын үй бүлөм. Силердин баарыңардын жүзүңөр бир экен. Айда бөлмөсүнө кирип, эшикти ичинен бекитип алды. Ал ошол түнү Бишкектин күзүндөгү суук шамалы анын жүрөгүн музга айландырганын сезди. Эми анын жашоосунда эч ким калган жок. Ал жалгыз калды. Бирок бул жалгыздык ага жаңы, коркунучтуу бир күч берди. 2 бөлүм. Муздаган очок жана жалгыздыктын кадамы. Түн ортосу ооп калса да, Айданын көзүнө уйку кирген жок. Ал төшөктө жатып, шыпты тиктеп, өткөн 5 жылдык өмүрүн кино сыяктуу көз алдынан өткөрүп жатты. Улан менен алгачкы жолугушуусу, университеттин кыроосундагы жылуу сөздөр, келечекке курулган татуу пландар. Мунун баары эми күлгү айланып, шамалга учуп кеткендей. Бирок баарынан да жаңга баткан Арукенин ошол кош бойлуумун деген сөзү болду. Ал сөз Айданын кулагында кайра-кайра жаңырып, жүрөгүнө миңдеген ийне сайгандай сайылып жатты. Бирок эң чоң соккуну ал бөлмөсүнүн сыртында калган адамдардан, өзүнүн ата-энесинен алган эле. Кантип алар билип туруп унчукпай келишти. Кантип апасы күн сайын Айданын той көйнөктөрүн карап суктанганын көрүп, ичиндеги бул кир сырды жашырып жүрдү. Таңга маал эшик акырын тыкылдады. Бул апасы Гүлмира эле. Ал колуна бир чына ысык чай кармап Айданын жанына отурду. Анын жүзүндө күнөөлүү сезим бардай көрүнгөнү менен, көздөрүндө дагы эле ошол баягы эмне дейт деген коркуу басымдуулук кылып турду. Кызым, чай ичип алчы. Түнү менен эч нерсе жеген жоксуң, деди апасы үнүн жумшартып. Айда ордунан козголгон жок. Анын үнү кургап, жарылып кеткендей чыкты. Апа, качантан бери билесиңер? Чынын айтыңыз. Мага жалгандын кереги жок. Апасы оор үшкүрүнүп чайды столго койду. Мындан 3 ай мурда Арукенин апасы бизге келип кеткен. Кызымдын боюнда бар, уландан экен, эми эмне кылабыз деп ыйлап келди. Атаң экөөбүз эмне кыларыбызды билбей калдык. Айда тойго баары даярдалып калган. Фугандардын баарына кабар кеткен. Эгер тойду тактотсок, сени ташталган кыз деп кеп кылышмак. Биз сени каргойлу дейдик. Улан менен сүйлөштүк, ал Айданы жакшы көрүм, Аруке менен болгон нерсе какустук деп убада берген. Биз баары жабылып кетет го деп ойлогонбуз. Айда күлүп жиберди. Бул күлкү эмес, бул жан дүйнөнүн ачуу чаңырыгы эле. Мени каргойлу дедиңерби? Мени тирүүлүү көргө көмүп жатып каргойлу дедиңерби? Силер менин намсымды эмес, өзүңөрдүн жасалма аброюңарды ойлодуңар. Мени ошол чыккынчыга турмушка берип, өмүр бою тозакта жашашыма макул болдуңарбы? Дала ошол учурда бөлмөгө атасы Канат кирди. Ал дайыма катаал, сөзү кыскадан болчу. Бул жолу да ал өзүнүн аталык бийлигин колдонууга аракет кылды. Болду, Айда, деди ал үнүн көтөрүп. Эмне болсо болду. Эми Арукенин тагдыры башка, сеники башка. Улан сени алам деп жатат. Аруке баланы төрүп айылга кетет. Биз тойду өткөрөбүз. Башка жол жок. Элге уят боло албайм. Айда ордунан атып турду. Анын көздөрүнөн от жанып жатты. Дагы эле элби. Сиздин кызыңыздын жүрөгү талкаланып жатканда, сизди ушул кошуна калыңдырдун сөзү кызыктырабы? Мен ал адамга эч качан турмушка чыкпайм. Силердин бул үйүңөрдө да калбайм. Айда шкафын ачып, колуна тийген кийимдерин башаламан сумкасына сала баштады. Ал бул жерде калса, демей кысылып өлөрүн сезди. Апасы ыйлап аны тактатууга аракет кылды, бирок Айда аны уккан жок. Ал үчүн бул үй эми ыйык очок эмес, калптын жана саткындыктын уясы болуп калган. Кайда барасың? Деп кекирди атасы.
Бул басагадон аттап кетсең, менин кызым эмес болуп каласың. Менин намысымды тебелегендей көрсөтөм сага. Сиздин намысыңыз эбак эле тебеленген, ата, деди Айда басагодо туруп. Сиз аны өзүңүз тебеледиңиз. Мен үчүн эми силер жоксуңар. Айда көчөгө чыкты. Күзгү суук шамал анын жүзүнө чабылып көз жаштарын кургатып жатты. Колунда бир гана сумка, чөнтөгүндө бир аз акча. Ал шаардын ызы-чуусуна аралашып белгисиз тарапка жөнөдү. Ал Бишкектин четиндеги арзан хостелдердин бирине келип жайгашты. Бөлмө тар, муздак жана бүтүн адамдардын жыты сезилет. Бирок ал жерде ага эч ким эмне дейт деп акыл үйрөтпөйт эле. Ал киребетке отуруп телефонун алды. Жүздөгөн өткөрүлгөн чалуулар улан, Аруке, эжеси. Айда баарын блокко киргизди. Анын эски жашоосу өчтү. Бирок ошол түнү ага башка бир ой келди. Эмне үчүн мен качышым керек? Эмне үчүн мен кыйналышым керек, а тегилер бактылуу болушу керек? Анын ичиндеги назик Айда өлүп, анын ордуна муздак, өч алууну суусаган жаңы бир инсан ойгонду. Ал Арукенин Инстаграм баракчасын ачты. Ал жерде Аруке эч нерсе болбогондой жаңы сүрөттөрүн жүктөп, баары жакшы болот деп жазыптыр. Айданын тиштери кычырап кетти. Силер мени сындырдык деп ойлоп жатасыңарбы? Жок, силер мени кууп бердиңер. Эми мен силердин ар бир кадамыңарды тозокко айлантам деп шыбырады ал караңгы бөлмөдө. Эртеси күнү Айда жумушуна барды. Ал чоң маркетинг агенттигинде иштечү. Анын жетекчиси Аскар катаал, бирок адилеттүү адам эле. Айда ага келип кошумча жумуш жана айлыгын көтөрүүнү суранды. Ал азыр акча жана бийлик гана аны бул саздан сууруп чыгаарын түшүндү. Кечинде ал хостелге кайтса, эшиктин алдында улан туруптур. Ал гүл кармап, жүзүндө күнөөлүү жылмаюу бар эле. Айда, суранам, сүйлөшөлүчү. Мен баарын түшүндүрүп берем, деди ал жакындап. Айда ага карап, ичинен жийиркенип кетти. Кантип ушул адамды сүйлөдүм эле? Кантип ушул көздөргө ишендим эле? Түшүндүрөсүңбү? Деди Айда муздак. Сен түшүндүрө турган эч нерсе калган жок. Бирок бир нерсени билип кой, улан, сен Арукени алсаң да, албасаң да, сенин жашооң эми эч качан тынч болбойт. Мен сенин ким экениңди бүткүл дүйнөгө көрсөтөм. Айда, сен өзгөрүп кетипсиң. Мынчалык таш боор эмес элең го. Деди улан таңкала. Мени сен ушундай кылдың. Эми кетип кал, болбосо полиция чакырам. Айда артын карабай ичкери кирип кетти. Ал бөлмөсүнө кирип, ноутбугун ачты. Ал Аруке менен уландын ортосундагы бардык далилдерди, сүрөттөрдү жана билдирүүлөрдү чогулта баштады. Бул анын биринчи кадамы эле. Айдалардын бактылуу үй бүлө деген маскасын сыйрып алууну чечти. Бирок ал билген эмес, анын үй бүлөсү да жөн отурбаптыр. Атасы Канат Айданы күч менен үйгө алып келүү үчүн башка бир план түзүп жаткан эле. 3 бөлүм, шерменичиликтин бети жана ачылган сырлар. Бишкектин бозомук таңы хостелдин терезесинен ичкери кирип, Айданын чарчаган жүзүн жарк кылды. Ал түнү менен уктаган жок. Ноутбуктун экранынан чыккан көк жарык анын көздөрүн ачтырып жатты, бирок ал тактагон жок. Анын колунда улам менен Арукенин 1 жылдык жашыруун жашоосунун картасы бар эле. Ар бир билдирүү, ар бир сүрөт, жада калса уландын Арукеге жиберген акча которуулары, мунун баары эми куралга айланды. Айда жөнөкөй кыз эмес болчу. Маркетинг тармагында иштегендиктен ал маалыматты кантип башкарууну, адамдардын көңүлүн кантип бурууну эң жакшы билчү. Ал ичиндеги күйтүн, ызасын муздак планга айлантты. Силер эмне дейт деп кыргызуңарбы? Анда чындыкты билсин деп ойлоду ал. Айда анонимдүү түрдө социалдык тармактардагы чоң топтордун бирине улан менен Арукенин махабатын эмес, алардын чыккынчылыгын жана эки үй бүлөнүн бул ишти кантип жаап жашырганын ими жибини чейин жазып, далилдер менен жиберди.
Ал өзүнүн атын атаган жок, бирок окуяны ушунчалык таамай жазгандыктан тааныгандар дароо түшүнмөк. Түшкө маал телефондор жарыла баштады. Айданын эжеси Назгүл тынбай чалып жатты. Айда акыры телефонду алды. Айда, сен эмне кылдың? Назгүлдүн үнү титиреп, ыйлап жатканы угулду. Атаңдын кан басымы көтөрүлүп, ооруканага жаткырдык. Бүт айыл, бүт туугандар ошол посту талкуулап жатышат. Уландын ата-энеси үйгө келип, ызы-чуу салып кетишти. Сен бизди шерменде кылдың. Мен шерменде кылдымбы, же улан менен Арукеби? Айданын үнү темирдей муздак чыкты. Силер чындыкты биле туруп, мени алдап келгенде атаңдын кан басымы ойлондурду беле. Менин жүрөгүм талкаланганда, эл эмне дейт деп кимдир бирөө сурады беле. Эми баарыңар өзүңөр эккен түшүмдү жыйнап алгыла. Айда телефонду өчүрүп салды. Ал өзүн жеңил сезе алган жок, тескерисинче, ичиндеги боштук чоңоюп баратты. Бирок ал артка кайтпай турганын билчү. Ошол эле күнү жумушуна атасы Канат келип калды. Ал ооруканада дегени калп окшойт, анткени анын жүзүндө оорунун эмес, катуу ачуунун белгилери бар эле. Ал кеңсенин ортосунда Айдага кыйкыра баштады. Сен менин намсымды тебеледиң. Мени элдин алдында шылдың кылдың. Канат колун көтөрүп Айданы чапмакчы болду, бирок Айда анын колун кармап калды. Болду, ата. Мени чапканга укугуңуз жок. Сиз мени ошол күнү чындыкты жашырганыңызда эле жогатконсуз. Менин намысым, бул менин эркиндигим. Сиздики болсо кашуналардын оозу. Сизди кашуналар куткарсын эми, деди Айда башын бийик көтөрүп. Атасы титиреп, эч нерсе дей албай чыгып кетти. Аскар Айданын жетекчиси, баарын байкап турган. Ал Айданы кабинетине чакырды. Айда, мен сенин жеке жашооңа кийлигишпейм. Бирок сен азыр абдан күчтүү басым астындасың. Эгер сага жардам керек болсо, же коопсуз жер керек болсо, айт. Биздин компаниянын Алматыдагы филиалына бир айга командировкага барып келбейсиңби? Ал жакта сени эч ким тааныбайт, тынчтанып аласың, деди Аскар жумшак үн менен. Айда макул болду. Бул ага керек болчу. Бирок кетер алдында ал бир нерсени бүтүрүшү керек эле. Ал Арукеге жолугууга чакырды. Алар эски паркта жолугушту. Арукенин көздөрү шишип, өңү кубарып кеткен. Анын бактылуу болочок эне деген образынан эч нерсе калбаптыр. Айда, мени кечир, Аруке жер карап ыйлат. Улан мени албайм деп жатат. Анын ата-энеси мени күнөөлөп баланы алдырт дешүүдө. Менин үй бүлүм болсо мени үйдөн кууп жатышат. Мен эмне кылам? Айда курбусуна карап, бир кезде аны кандай жакшы көрөрүн эстей. Бирок азыр анын ичинде оору сезими жок эле. Сен эмне кылсаң да өзүң чеч, Аруке, сен менин жашоомду уурдап алгансың, эми өз жашооңду өзүң куруп ал. Бирок уландын сени албай турганын башында эле билишиң керек эле. Ал саткын. Ал мени сатты, сени да сатат. Айда басып кетти. Ал Алматыга жөнөдү. Бирок ал жакта аны күтүлбөгөн жаңылык күтүп турган. Бир жума өтпөй Айдага апасынан билдирүү келди. Айда, Аруке ооруканага түштү. Абалы оор. Балага коркунуч бар. Улам болсо качып кетти, эч ким таппай жатат. Атаң сени кечирди, үйгө кайтчы. Айда телефонду карап отуруп, бир нерсени түшүндү. Бул окуя жөн эле чыккынчылык эмес экенин сезди. Эмне үчүн улан качып кетти? Эмне үчүн анын атасы Канат уландын үй бүлөсү менен мынчалык тыгыз байланышта? Ал изилдей баштады, жана үрүйү учкан чындыкты таап чыкты. Көрсө, анын атасы Канат менен уландын атасы биргелешип чоң бизнес башташкан экен. Бирок бизнес ийгиликсиз болуп, Канат уландын атасына чоң карыз болуп калыптыр. Айданын уланга турмушка чыгышы бул карызды жабуунун бир жолу болгон.
Арукенин боюнда болуп калышы бул планды бузгандыктан эки үй бүлө тең Арукени эмес, Айданы уланга мажбурлап кошууну көздөшкөн. Демек мен жөн гана товар болгон экенмин да. Айданын көздөрүнөн жаш эмес, от чачырат. Эми анын өч алуусу башка деңгээлге чыкты. Ал жөн гана жүрөгү ооруган кыз эмес, алдамчылыктын курмандыгы болгон аял эле. Ал Алматыдан туруп, атасынын бизнесиндеги бардык мыйзамсыз иштерди, уландын атасынын салыктан качкан схемаларын ачыкка чыгара турган документтерди топтой баштады. Бирок Арукенин абалы жөнүндөгү кабар аны тынчсыздандырбай койгон жок. Бала, ал баланын эмне күнөөсү бар деген ой анын тынчын алды. Ошол маалда анын эшиги тыкылдады. Эшикти ачса, басагөдө Аскар туруптур. Анын жүзүндө тынчсыздануу бар эле. Айда, сен жөнүндө дагы бир маалымат чыкты. Улан сени уурулук кылды деп ар жазыптыр. Сенин банктык эсептериңди текшере башташты. Бул сенин атаңдын оюну окшойт. Алар сени коркутуп, кайра алып келүүнү каалап жатышат. Айда терең дем алды. Алар согуш каалашса, согуш болот. Аскар, мага жардам бериңиз. Мен бул системаны талкалашым керек. Окуя жаңа нокка бурулду. Эми бул жөн эле сүйүү драмасы эмес, чоң каржылык жана криминалдык оюнга айланды. Айда бул оюнда ким жеңип чыгарын билбейт эле, бирок ал жеңилүүгө аксы жок болчу, 4 бөлүм, карыздын баасы жана согуштун башталышы. Алматынын бийик имараттарынын арасындагы муздак шамал Айданын жүзүнө тийип жатты. Ал мейманкананын терезесинен түнкү шаарды карап туруп, өзүнүн жашоосу бир ай мурда кандай болгонун эстейи. Бир ай мурда ал ак көйнөк тандап, бактылуу үй бүлө курууну кыялданып жүргөн. Эми болсо ал өз атасы тарабынан уурулукка айыпталып, издөөдө жүргөн качкынга айланды. Бирок Айданын көздөрүндө жаш жок эле. Анын ордуна ачуу, шындыктын муздак жарыгы пайда болгон. Аскардын жардамы менен ал өзүнө мыкты жактоочу адвокат жалдады. Аскар анын жөн гана жетекчиси эмес, бул оор күндөрдө жалгыз таяна турган адамы болуп калды. Айда, биз сенин банктык эсептериңди текшердик, деди Аскар бөлмөгө кирип. Сенин атыңдан ири суммадагы акча атайын чет өлкөлүк эсепке которулган. Бул сенин компьютериң аркылуу жасалган, бирок ал убакта сен кеңседе эмес болчусуң. Бул сенин атаң Канат менен Уландын атасынын биргелешип жасаган иши. Алар сени түрмө менен коркутуп, кайра Бишкекке алып келип, Уланга мажбурлап турмушка берүүнү көздөп жатышат. Ошондо гана алардын бизнес келишими күчүнө кирет. Айда колундагы кагаздарды бекем мыжыкты. Демек, мен алар үчүн жөн гана келишимдин мөөрү экенмин да. Деди ал чечтерин кычыратып. Атасы кызын карыз үчүн сатып жатса, бул кандай адилетсиздик. Апам болсо мунун баарын билип туруп, мага тойго даярдан деп күлүп жүрдүбү. Аскар Айданын ийнине колун койду. Айда, сен азыр ачууга алдырбашың керек. Бизге далил керек. Сенин атаңдын компаниясынын бардык маркетингдик жана каржылык маалыматтары сенин компьютериңде сакталган эмес беле. Айданын көздөрү жарк этти. Ооба. Менде бардык жашыруун файлдардын көчүрмөсү бар. Мен алардын экинчи бухгалтериясын, салыктан кантип качышканын жана кимдерге пара беришкенин баарын билем. Мен аларды каргоо үчүн бул маалыматтарды жашырып келгем, бирок эми аларды жок кылуу үчүн колдоном. Ошол эле түнү Айда иштей баштады. Ал атасынын компаниясынын акыркы 3 жылдык каржылык отчетторун, Уландын атасы менен болгон көмүскө келишимдерди таап чыкты. Бул жөн эле бизнес эмес, бул чоң алдамчылыктын схемасы эле. Ал бул маалыматтарды топтоп Кыргызстандын каржы полициясына жана ири маалымат каражаттарына жиберүүгө даярдады. Бирок ага чейин ал Уланды табышы керек эле. Анткени Улан бул чынжырдын эң алсыз жери болчу. Ал Арукени таштап качып кеткени, анын Каркок экенинен кабар берчү. Айда өзүнүн эски байланыштарын колдонуп, Уландын кайда экенин изилдеди. Көрсө, ал Ысык көлдөгү атасынын жашыруун дачасында жашынып жүрүптүр.
Ал жерде улан өзүн коопсуз сезип, окуянын басылышын күтүп жаткан. Эртеси күнү Айда Аскар менен бирге Бишкекке кайтууну чечти. Бул коркунучтуу кадам эле, анткени полиция аны чек арадан кармап калышы мүмкүн болчу. Бирок Аскардын байланыштары аркылуу алар чек арадан байкатпай өтүп кетишти. Бишкекке келгенде Айда биринчи болуп ооруканага барды. Ал Арукенин абалын өз көзү менен көргүсү келди. Оорукананын коридорунда Арукенин апасын жолуктурган. Ал аял Айданы көрүөр замат тизелеп жыгылып ыйлап баштат. Айда, айланайын, кечир бизди. Менин кызым акылсыздык кылды, бирок азыр ал өлүм менен өмүрдүн ортосунда жатат. Уландын ата энеси бизди тааныбай жатышат, ал бала биздики эмес деп жатышат. Биздин эч кимибиз жок, деди ал өксүп. Айда Аруке жаткан бөлмөгө кирди. Аруке аппараттарга туташтырылып, өтө алсыз жаткан. Анын боюндагы бала аман калган, бирок Аруке өзүнө келе элек болчу. Айда бир кездеги эң жакын курбусун карап туруп, ичиндеги жек көрүү сезими жумшарып, анын ордун терең аябоо сезими басты. Сен мени саттың, Аруке. Бирок сен да курал болдуң. Биз экөөбүз тең бир эле адамдардын курмандыгы болдук, деп шыбырады ал. Айда ооруканадан чыкканда, анын ичиндеги чечкиндүүлүк ого бетер күчөдү. Ал түз эле каршы полициясына барып, өзү топтогон бардык далилдерди тапшырды. Ошол эле учурда ал социалдык тармактар аркылуу атасынын компаниясынын былыктарын ачыкка чыгарды. Бир нече сааттын ичинде Бишкекте чоң ызы-чуу башталды. Атасынын компаниясынын кеңселерине тинтүү жүргүзүлүп, эсептери камакка алынды. Атасы канат капсынан баарынан ажырап калганын түшүндү. Ал Айдага чалып, коркута баштады. Сен эмне кылдың, акмак? Сен өз үй бүлөңдү көчөдө калтырдың. Мени түрмөгө тыкканы жатасыңбы? Деп бакырды ал телефондон. Сиз мени түрмөгө тыкмакчы болгонуңузда бул тууралуу ойлондуңуз беле, ата? Деди Айда жайбаракат. Эми өзүңүз эккенди өзүңүз жыйнап алыңыз. Мен эми сиздин кызыңыз эмесмин, мен сиздин кылмыштарыңыздын бетин ачкан адаммын. Акыркы кадам уланды табуу калган. Айда менен Аскар ысык көлгө жөнөштү. Түн ичинде алар дачага жетип барышты. Улан ал жерде ичип алып, мас абалында отурган экен. Айданы көргөндө ал алгач чөчүп кетип, кийин шылдыңдап күлө баштады. Кыз келиптир го. Качып жүрө бербейсиңби? Сени баары бир кармашат, деди ал тил албай. Мени эмес, сени кармашат, улан, деди Айда колундагы диктофонду көрсөтүп. Сенин атаң менен менин атамдын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жазмасы менде бар. Арукеге кандай мамиле кылганыңды, аны кантип коркутканыңды баары билет. Сен азыр полицияга барып, менин уурулук кылбаганымды мойнуңа аласың. Болбосо, бул материалдардын баары түз эфирге чыгат. Улан кубарып кетти. Ал Айданын мынчалык катаал болуп кеткенине ишенбей турду. Ал коркканунан баарын мойнуна алып, арыз жазып берүүгө макул болду. Бирок Айда бул согуштун аягы эмес экенин сезип турду. Анткени анын атасы Канат жана Уландын атасы жараланган кашкырлардай болуп, акыркы соккусун даярдап жатышкан эле. Алар Айданы биротоло жок кылуу үчүн криминалдык чөйрөдөн жардам сурашканын Айда али билген эмес. Түн ичинде ысык көлдүн жээгинде Айда жалгыз туруп, толкундарды карат. Анын жашоосу эми эч качан мурункудай болбойт. Ал баарын жеңди, бирок баарын жоготту. Үй бүлөсү, сүйүүсү, курбусу. Бирок ошол маалда анын артына Аскар келип, колун ийиңине койду. Сен жалгыз эмессиң, Айда, согуш бүтө элек, бирок биз чогуубуз. Айда башын ийкеди. Эми анын алдында эң чоң жана эң коркунучтуу сыноо өз өмүрү үчүн күрөшүү калган эле. 5 бөлүм. Кашкырдын акыркы секириги жана кандуу ишейм. Ысык көлдүн жээгиндеги таң адаттагыдан суук жана бозомук атты. Көлдүн толкундары жээктеги таштарга катуу тийип, кандайдыр бир коркунучтуу кабарды айтып жаткандай долуланып жатты.
Айда Уландын мойнуна алган арызын колуна алып, Бишкекке карай жол тартты. Анын жанында Аскар үнсүз уна айдап баратты. Аскардын жүзүндөгү тынчсыздануу Айдага да өтүп, ичинде бир жамандык болоорун сезип жатты. Айда, сен түшүнүп жатасыңбы? Деди Аскар акырын. Сенин атаң менен Болот, Уландын атасы, азыр бурчка такалган жырткычтай болуп калышты. Алар үчүн акча жана кадр барк өмүрдөн да кымбат. Сен алардын жашоосун талкаладың, эми алар сени тактотуу үчүн баарына барышат. Мени өлтүрүшөбү? Деди Айда муздак жылмайып. Өз кызымбы? Алар үчүн сен эми кызы эмес, коркунучтуу күбөсүң деп жооп берди Аскар. Ошол эле маалда Бишкектеги кароосуз калган эски имараттардын биринде Айданын атасы Канат менен Болот жолугушуп жатышты. Эки карыя тең бир түндө 10 жылга карыгандай көрүнөт. Болоттун калдыру титиреп, алдындагы аракты бирдем менен ичип жиберди. Менин бүткүл империям кыйрап жатат, Канат. Деп бакырды Болот, сенин тарбиясыз кызың мени түрмөгө тыкканы калды. Эгер ал Уландан алган арызды полицияга тапшырса, биз бүтөбүз. Баарын тактот. Канаттын көздөрү бозоруп, ичиндеги адамдык сезимдер эбак өчкөн эле. Ал үчүн Айда эми анын каны эмес, анын жашоосун тозакка айланткан душман болчу. Мен көк жал деген каймана аты бар адам менен сүйлөштүм, деди Канат үнү карлыгып. Ал ишти тынч бүтүрөт. Айда жол кырсыгына учурайт же капсынан жок болот. Башка жол жок, Болот, карызды кечейсиң, мен болсо тынч жашайм. Болот башын ийкеди. Алар өз балдарынын өмүрүн соодага салып жатышканын билишсе да, өздөрүнүн эркиндиги үчүн баарын курмандыкка чалууга даяр эле. Айда Бишкекке келгенде Аскар аны өзүнүн жашыруун батирине алып барды. Бул жерде сени эч ким таппайт, деди ал. Бирок Айданын ою Арукеде эле. Ал ооруканага чалып, Арукенин эс учуна келгенин укту. Бул жакшы жаңылык болчу, бирок ошол эле учурда кооптуу эле. Кечинде Айда Аскарды күтүп отурганда, анын телефонуна бейтааныш номерден билдирүү келди. Айда, мен Арукемин. Суранам, ооруканага кел. Мен баарын айтып беришим керек. Уландын атасы мени өлтүрткөнү жатат, коркуп жатам. Айданын жүрөгү тыз этти. Ал Аскарга кабар бербей эле, такси чакырып, ооруканага жөнөдү. Бул анын эң чоң катасы эле. Оорукананын коридору бош, жымжырттык өкүм сүрүп турган. Аруке жаткан бөлмөнүн эшигин ачканда, ал жерде Аруке эмес, кара кийим кийген. Демек келдиң, деди ал адам муздак үн менен. Анын колунда бычак жарк этти. Айда артка качмакчы болду, бирок эшикти сыртынан бирөө жаап салды. Бул тузак эле. Кара кийимчен адам Айдага карай умтулду. Айда колуна тийген медициналык столду ага карай түртүп, каршылык көрсөтө баштады. Бирок ал адам күчтүү эле. Ал Айданы дубалга такап, тамагынан мууздай баштаганда, бөлмөнүн терезеси талкаланып, ичкериге Аскар жана полиция кызматкерлери кирип келишти. Аскар көк жалды жерге жыгып, колун кайрып жатканда, Айда демигип жерге отуруп калды. Ал өлүмдүн демин сезген эле. Кантип таптыңар? Деди Айда араң. Мен сенин телефонуңа байкоо салып жүргөм. Айда, билдирүү жасалма экенин дароо түшүндүм, деди Аскар аны кучактап. Ошол эле учурда оорукананын башка бөлүмүндө Аруке чында эле көзүн ачкан болчу. Ал палатасына кирген медайымды көрүп, алсыз үн менен: Айданы чакыргыла. Мен баарын айтышым керек. Уландын атасы менин боюмдагы баламды эмес, мени жок кылгысы келген, деп шыбырат. Көрсө Арукенин көчөдөн жыгылып, боюнан түшү жаздаганы кокустук эмес. Болоттун буйругу менен жасалган кол салуу болгон экен. Болот артык баш баланын кереги жок экенин билип, Арукеден кутулууну чечкен. Аруке муну билип калып качууга аракет кылганда аны уна сүзүп кеткен. Айда Арукенин жанына кирди.
Бул жолу экөөнүн ортосунда жек көрүү жок болгону эки алданган, тагдыры талкаланган аялдын бири-бирин түшүнүүсү бар эле. Айда, кечир мени, Арукенин көзүнөн жаш куулду. Мен сени гана эмес, өзүмдү да саттым. Улан мени эч качан сүйгөн эмес, ал болгону атасынын айтканын кылган куурчак. Ал эми сенин атаң ал менин апама келип, кызың баланы алдыртсын, болбосо баарыңарды жок кылам деп коркуткан. Айда бул сөздөрдү укканда атасына болгон акыркы ишеними да өчтү. Ал сыртка чыгып, полицияга карап: "Баарын камакка алгыла. Атамды дагы", деди чечкендүү. Бир нече сааттын ичинде Бишкектин тарыхындагы эң чоң коррупциялык жана кылмыштуу топтун бити ачылды. Канат менен Болот чек арадан качууга аракет кылып жатканда кармалышты. Канат кишенделген колдорун карап Айданы көргөндө: "Сен менин кызым эмессиң. Сен мени саттың", деп кыйкырды. "Жок, ата. Сиз мени карызга сатканыңызда мен сиздин кызыңыз болбой калгам", деди Айда Агатиге карап. Бирок окуя муну менен эле бүткөн жок. Улан дагы эле издөөдө эле. Ал атасынын жашыруун акчаларын алып, өлкөдөн чыгып кетүүгө даярданып жаткан. Айда Уландын акыркы кадамын билчү. Уландын чет өлкөдөгү банктык эсептеринин сыр сөздөрүн Айда бир кезде Улан мас болуп жатканда билип алган болчу. Айда ноутбугун ачып, Уландын бардык эсептерин нөлгө түшүрүп салды. Ал эми ошол акчаларды Арукенин дарылануусуна жана шаардагы жетимдер үйүнө которуп жиберди. Улан аэропортто билет алганы жатканда анын картасы иштебей калды. Ал эми анын артында полиция кызматкерлери пайда болду. Айда терезени карап терең дем алды. Ал жеңди. Бирок бул жеңиш ачуу эле. Ал эми бир нерсени түшүндү: жашоо кээде биз эң жакын деген адамдардын жалган жүзүн ачуу үчүн бизди ушундай тозакка салат экен. "Эми эмне кыласың?" деп сурады Аскар. "Жашайм, бирок бул жолу өзүм үчүн", деди Айда. Бирок ошол маалда ооруканадан шалуу келди. "Айда, тезире келгиле. Арукенин абалы кескин начарлап кетти". "Баламан, бирок Аруке". Айданын жүрөгү кайрадан титиреп кетти. Бул драманын акыркы чекити али коюла элек эле. 6 бөлүм. Өлүм менен өмүрдүн босогосунда жаңы тагдырдын төрүлүшү. Оорукананын коридорундагы узун, муздак жарыктар Айданын көзүнө ийнедей сайылып жатты. Ал коридордун четиндеги отургучта бүкүрөйүп отуруп, өзүнүн жашоосу кандай гана тездик менен кыйрап, кайрадан башка нукка бурулганын ойлоп турду. Анын кийиминдеги контакттары бул ага кол салган көк жалдын каны эмес, бул анын талкаланган ишениминин өлүп бараткан өткөн чагынын каны эле. "Айда, тынчтанчы. Суу ичип ал", Аскардын үнү жумшак угулду. Ал Айданын жанына отуруп, анын титиреп жаткан колдорун өз алаканына алды. "Дарыгерлер колунан келгендин баарын жасап жатышат. Дал ошол учурда реанимациянын эшиги ачылып, ак халатчан дарыгер чыкты. Анын жүзүндөгү чарчоо жана өкүнүч баарын айтып турду". Айда атып турду, бирок суроо берүүгө батына алган жок. "Абалы өтө оор", деди дарыгер башын чайкап. "Ички кан кетүү өтө көп болуптур. Биз баланы сактап калдык. 7 айлык төрөсү да жашоого болгон умтулуусу күчтүү экен. Бирок энеси Арукенин организми өтө алсырап калыптыр. Ал сизди чакырып жатат. Акыркы күчүн жыйнап, сиз менен гана сүйлөшөм", деди. "Тез кириңиз, убакыт аз". Айданын буттары калтырап палатага кирди. Ичкериде аппараттардын бир калыптагы пип-пип деген үнү гана угулат. Бир кездеги сулуу, шайыр Айданын ар бир кубанычын тең бөлүшкөн Арукеден эч нерсе калбаптыр. Анын жүзү ак шейшептей кубарып, көздөрү кирип кеткен. Айда анын жанына келип, колун кармады. Арукенин колу муздак эле, өлүмдүн илиби сезилип турду. "Айда, келдиңби?" Арукенин үнү араң угулган шыбыр сыяктуу чыкты. "Кечир. Мени дагы бир жолу кечир. Мен сени ушунчалык катуу сүйчү элем",
бирок көрө албастык мени сокур кылып койду. Сенде баары бар эле, ата-энеңдин сүйүүсү, ийгиликтүү жумуш, уландын махабаты. Мен болсо дайыма сенин көлөкөңдө жүргөндөй сезчүмүн. Улан мага жакындаганда мен өзүмдү күрөктүү сездим. Бирок ал мени эмес, сени жек көрүү үчүн мени колдонду. Арууки жөтөлүп оозунан кан чыкты. Айда анын маңдайынан сылап көз жашын тыя алган жок. Сүйлөбө, Арууки, күчтүү бол, балаң үчүн жашашың керек. Жок. Мен сезип жатам, Арууки Айданын колун бекем кысты. Алан. Баланын атын Алан койдум. Айда, суранам, аны таштаба. Уландын атасы аны жок кылат, менин апамдын багууга алы келбейт. Сенден башка эч кимиси жок. Ал сенин жашооңду талкалаган күнүнүн эмес, ал менин сага болгон акыркы суранычым. Аны сактап кал. Аны адам кыл. Аруукенин көздөрү чоң ачылып, денеси бир калтырап кетти. Андан соң аппараттын үнү бир калыптагы узун, пии деген үндө катып калды. Арууки кетти. Ал өзүнүн чыккынчылыгын, коркуусун жана өкүнүчүн ушул бөлмөдө калтырып, түбөлүккө көз жумду. Айда палатадан чыкканда, анын ичинде бир нерсе, бир атала өлдү. Ал эми мурунку Айда жок эле. Ал Аскарга карап. Ал өлдү. Бирок бала калды. Эми мен эмне кылышым керек? Деди үнү калтырап. Аскар аны бекем кучактады. Ошол түнү алар ооруканада калышты. Эртеси күнү шаарда дагы бир чоң ызы-чуу башталды. Айданын атасы Канат менен Болоттун кылмыштары боюнча сот алгачкы чечимин чыгарды. Аларды тергөө абагына 2 айга камакка алышты. Айда атасы менен жолугушууга барды. Темир тордун артында отурган Канатты көрүп, Айда тааныбай калды. Анын чачтары бир түндө агарып, көздөрүндөгү каардуулук өчүп, ордуна коркунуч келген. Айда, кызым, деди Канат үнү титиреп. Мени бул жерден алып чык. Мен Болотко ишенген элем, ал баарын бүтүрөм деген. Мен сени өлтүрткүм келген эмес, болгону бир аз коркутуп, үйгө алып келүүнү гана каалагам. Суранам, арызыңды ал. Биз баарын кайра баштайбыз. Мен сени эң бай кыз кылам. Айда атасына муздак карат. Сиз дагы эле акча жөнүндө ойлоп жатасызбы, ата? Деди ал. Арууки өлдү. Сиздин келишимиңиздин курмандыгы болду. Анын артында жетим бала калды. Сиздин намысыңыз эми кайда? Сиз мени эмес, өзүңүздү саттыңыз. Эми ошол акчаларыңыз сизге бул темир тордун артында жардам берсин. Мен үчүн сиз мурда эле өлгөнсүз, бүгүн болгону сөөгүңүздү көмгөнү көлдим. Айда артын карабай чыгып кетти. Сыртта аны апасы Гүлмира күтүп турган. Апасы Айданын бутуна жыгылып кечирим сурап ыйлады. Кызым, мени кечир. Мен атаңдан корчумун. Ал мени дайыма уруп, коркутуп келген. Мен сенин бактыңды ойлодум эле. Жок, апа, Айда апасын өйдө тургузган жок. Сиз корккон жоксуз, сиз жөн гана ыңгайлуу жашоону тандагансыз. Менин көз жашымды көрүп туруп, уландын колун кармаганыңызды эч качан унутпайм. Эми өз жашооңузду өзүңүз курууңуз. Мен сизге акча калтырам, бирок менин жашоомдо сизге орун жок. Айда түз эле балдар бөлүмүнө барды. Ал жерде кичинекей, алсыз аппараттардын арасында жаткан Алан аттуу баланы көрдү. Бала ушунчалык кичинекей болгондуктан Айданын алаканына батып кетчүдөй. Ал баланы карап туруп бир нерсени түшүндү. Бул бала анын өткөн жашоосунун. Ошол маалда Аскар келип Айданын ийнине колун койду. Мен юристтер менен сүйлөштүм. Баланы асырап алуу боюнча документтерди даярдап жатабыз. Айда, сен буга даярсыңбы? Бул оор жол. Мен даярмын, деди Айда чечкиндүү. Бул бала менин жеңишим. Улан менен Болот аны артыкпаш деп ойлошкон, бирок ал алардын империясынын кыйрашынын символу болот. Бир жумадан кийин Уландын соту болду.
Улан баарын атасына оодарып, мен эч нерсе билген эмесмин деп актанууга аракет кылды. Бирок Айда анын бардык сүйлөшүүлөрүн Арукени кантип коркутканын далил катары берген болчу. Улан 12 жылга кесилди. Сот залынан алып бара жатканда ал Айданы көрүп, «Мен сени сүйгөм», деп кыйкырды. Айда ага карап да койгон жок. Ал үчүн улан эми жөн гана боштук эле. Кечинде Айда менен Аскар шаардын четиндеги жаңы үйүнө келишти. Аскар Айдага компаниянын Алматыдагы филиалын башкарууну сунуштат. Жаңы шаар, жаңы жашоо, Айда, сага бул керек. Айда терезеден батып бара жаткан күндү карат. Анын жашоосундагы эң караңгы түн аяктап таң атып жаткан эле. Ал өзүнүн үй бүлөсүнүн, сүйүүсүнүн жана курбусунан ажырат, бирок ал өзүн тапты. Аскар, деди Айда акырын. Рахмат сага. Мени таштабаганың үчүн. Мен сени эч качан таштабайм, Айда, биз бул жолду бирге басабыз. Айда колундагы кичинекей аланды кучагына алып, бетинен өптү. Бул өч алуунун аягы эмес. Бул кечиримдин жана жаңы үмүттүн башталышы эле. Бирок ал билген эмес, түрмөдө отурган атасы Канат дагы деле болсо өзүнүн акыркы картасын жашырып жүргөнүн. Ал карта Айданын чыныгы теги тууралуу сыр эле жети бөлүм. Катылган тагдыр, чыныгы тектин табышмагы. Алматынын бийик таулорунун этегинде жайгашкан заманбап кеңсенин терезесинен Айда кечки шаарды карап турду. Шаардын жаркыраган жарыктары анын көзүнө үмүт отундай көрүнсө да, ичиндеги тынчсыздануу дагы деле басыла элек болчу. Бир нече ай мурунку тозоктуу окуялардан кийин бул жерде ал өзүнө жаңы жашоо курууга аракет кылып жаткан. Ал азыр Аскардын компаниясынын Алматыдагы филиалын ийгиликтүү жетектеп, Темир Айым деген атка конгон эле. Бирок анын жашоосундагы эң чоң максаты кучагындагы кичинекей алан болчу. Арукенин уулу азыр Айда үчүн өз канындай болуп калган. Баланын ар бир күлкүсү Айданын жараланган жүрөгүнө дары сыяктуу эле. Бирок тагдыр аны жөнкөйбосун ал сезип жүргөн. Бир күнү кечинде Айданын кеңсесине жашы өтүп калган, костюм кийген бейтааныш адам кирди. Ал өзүн Канаттын, Айданын атасынын, мурунку адвокатымын деп тааныштырды. Айда Канатбековна, деди адвокат колундагы эскирген папканы столго коюп. Сиздин атаңыз Канат азыр түрмөдө, анын абалы абдан оор. Ал мага бул папканы сизге тапшырууну керээс кылган. Ал убактым аз калды, Айда чындыкты билиши керек деп айтты. Айда папканы ачууга колу барбай, бир азга тактоп калды. Дагы кандай сыр болушу мүмкүн? Ал мени сатып өмүрүмө кол салгандан ашкан эме жамандык кылды экен. Деген ойлор мээсинде чагылгандай жарк этти. Акыры папканы ачканда анын ичинен саргайып кеткен гезит кыркымдары, эски сүрөттөр жана төрөт үйүнөн берилген маалымат чыкты. Маалыматты окуган сайын Айданын деми кысылып, колу титирей баштады. Анда Айданын туулгандыгы тууралуу жазылган. Бирок ата энесинин тилкесинде таптапкыр баш касымдар турган. Хуле Исаева. Бул эмне дегендик? Айда адвокатка карат. Айда, Канат сиздин биологиялык атаңыз эмес, деди адвокат терең үшкүрүнүп. Мындан 26 жыл мурун Канат менен Болот, Уландын атасы, өз бизнесин баштап жатканда, алардын эң чоң атаандашы Адилет Осмонов болгон. Адилет абдан таза жана чынчыл адам эле. Канат менен Болот аны курут кылуу үчүн анын унаасын атайын бузуп коюшкан. Ошол кырсыктан Адилет менен аялы Сауле каза болгон. Унаада болсо 1 жашар кыз аман калган. Ал кыз сиз элеңиз. Айда кулагына ишенбей, жерге отуруп кала жаздады. Демек, ал менин ата энемди өлтүрүп, анан мени асырап алганбы? Деди ал үнү титиреп. Ооба. Канаттын аялы Гүлмира балалуу боло албай жүргөн. Канат кылмышын жашыруу жана күнөөсүн жууш үчүн сизди балдар үйүнөн алып, өз кызындай көрсөткөн. Ал сизди сүйгөнү үчүн эмес, өзүнүн кылмышын карап, күн сайын коркуу менен жашоо үчүн асырап алган.
Ошол себептен ал сизди дайыма катуу кармап, өзүнүн карыздары үчүн курмандыкка чалууга даяр болгон. Сиз ал үчүн эч качан кызы болгон эмессиз. Сиз ал үчүн тирүү далил жана курал гана болгонсуз. Айда бул чындыктан кийин өзүн боштукта сезди. Анын бүткүл өмүрү жалганга курулуптур. Ал жек көргөн адамдар анын ата-энесинин өлүмүнө себепкер болгон кан ичерлер экен. Гүлмира анын апасы деп ишенип келген аял баарын билип туруп, унчукпай келген саткын экен. Айда ошол замат Бишкекке түрмөгө жөнөдү. Ал Канаттын көзүнө акыркы жолу карап, суроо бергиси келди. Түрмөнүн сүйлөшүү бөлмөсүндө Канатты алып келишти. Ал азыр абдан алсыз, өлүм алдында турган карыядай эле. Келдиңби, деди Канат шыбырап. Сен кантип ушундай ишке бардың? Айда айнекти катуу урду. Менин ата-энемди өлтүрүп, мени кандай бет менен кызым деп атадың? Мени уланга сатканыңда ата-энемдин арбагынан корккон жоксуңбу? Канат башын көтөрүп Айданы карат. Анын көзүндө өкүнүч эмес, дагы эле ошол муздак текебердик бар эле. Адилет өтө акылдуу болчу, деди Канат, ал бизге жол берген жок. Эгер ал тирүү калса, биз болот экөөбүз эч ким болмок эмеспиз. Ал эми сени асырап алганым менин эң чоң катам болду. Мен сени өзүмө окшош каардуу кылып тарбиялайм дегем, бирок сен атаңа акшоп чынчыл болуп чыктың. Ошол чынчылдыгың мени ушул темир торго тыкты. Сен бүгүн өлдүң, Канат, деди Айда муздап. Сен үчүн эмес, менин чыныгы ата-энем үчүн мен бул дүйнөдө адилеттикти орнатам. Сенин бир дагы сомуң мага керек эмес. Мен алардын баарын кайрымдуулукка берем. Сен болсо ушул жерде, жалгыздыкта жанан алатта өлөсүң. Айда түрмөдөн чыкканда асмандан жамгыр жаап жатты. Ал жамгыр анын денесиндеги бардык кирлерди, жалган тарыхты жууп жаткандай сезилди. Ал ошол эле күнү адвокаттар менен сүйлөшүп, Канаттын бардык мүлкүн камакка алдырып, аларды чыныгы ата-энесинин атынан түзүлгөн фондго өткөрүп берди. Бирок окуя муну менен эле бүткөн жок. Аскар Айдага дагы бир маанилүү кабар алып келди. Айда, биз сенин чыныгы атаң Адилеттин туугандарын издеп таптык. Сенин чоң атаң азыр Алматыда жашаган, абдан кадырлуу жана таасирдүү инсан экен. Ал ушул күнгө чейин уулунун өлүмүнө ким күнөөлүү экенин билбей, сени жоготуп алып издеп келген. Ал сени менен жолугушууну каалайт. Айда Алматыга кайтып келип, белгиленген жерге барды. Аны ак чачтуу, заңгайган, көздөрүнөн терең кайгы жана акылмандык байкалган карыя күтүп турган. Карыя Айданы көргөндө анын жүзүндөгү окшоштукту дароо таанып көзүнө жаш алды. Сауленин көздөрү. Адилеттин мүнөзү, деди карыя аны кучактап. Кечир бизди, балам. Сени көргөй албадык. Айда биринчи жолу өзүн чыныгы коопсуздукта жана сүйүүдө сезди. Анын жанында Аскар жана кичинекей алам бар эле. Эми ал жалгыз эмес болчу. Анын артында чыныгы тамыры, таза каны жана аны колдой турган чоң үй бүлөсү бар эле. Бирок Айда бир нерсени унуткан жок. Улан түрмөдөн качууну пландап жатканын жана Болоттун катылган акыркы куралы бар экенин ал сезип турду. Алтын Ордо сыяктуу жашыруун каржылык топтор Болоттун жардамы менен Айданын жаңы табылган байлыгына көз арта башташкан. Айда терезени карап, ичинен, мен эми мурунку алсыз кыз эмесмин. Менин артымда атамдын арбагы жана неберемдин келечеги турат. Ким мага каршы келсе, ал өлүмүн табат деп ант берди. Аскар келип Айданын колун кармады. Жаңы согуш башталабы? Деп сурады ал. Жок, Аскар, бул согуш эмес, бул тазалоо болот, деди Айда. Ошол түнү Алматынын үстүндө жылдыздар өзгөчө жаркырап турду. Айда өзүнүн чыныгы ысымын Айда Осмонова биринчи жол сыймыктануу менен атат. 8 бөлүм. Буруун алдындагы Алматынын Аскалуу таулорунун этегинде жайгашкан Осмоновдордун заңгыраган ак сарайында түн ичинде
бир гана терезеден жар көрүнүп турду. Бул Айданын бөлмөсү эле. Ал кичинекей аланды бешигине жаткырып, анын тынч уктап жатканын көпкө тиктеп турду. Аландын жүзүндөгү бейпилдик Айдага күч берип жаткансыды. Эми ал жөн гана Айда эмес, ал Османовдордун тукуму, чоң империянын мураскери жана эң башкысы каргоочу эне. Арадан бир нече ай өтсө да, Бишкектеги тозоктуу күндөр Айданын түшүнө кирип, аны тынчкайбой жатты. Канаттын түрмөдөгү өлүмү, ал жүрөгү тактоп каза болгону кабарланган. Гүлмиранын чет өлкөгө кетиши жана Уландын соттолушу, мунун баары жашоонун бир барактары жабылгандай сезилген. Бирок Айданын ички туюму баары Али алдыда деп коңгуроо кагып жатты. Анын чоң атасы Аксакал Осмонов Айданы өзүнүн оң колу кылып даярдай баштаган. Ал Айдага бизнестин гана эмес, жашоонун катаал мыйзамдарын, душманды кантип таанууну жана өзүн кантип коргоону үйрөтүп жатты. Балам, деди бир күнү чоң атасы кечки чай үстүндө. Биздин үй бүлөнүн байлыгы бул жөн гана акча эмес. Бул намыс. Болот менен Канат сенин ата энеңди өлтүрүп, сени курал катары колдонушканда, алар биздин намысыбызга тийишкен. Мен карыдым, бирок менин каным сенин тамырыңда согуп жатат. Эч качан бошоңдобо, анткени жырткычтар ар дайым жараланган кийикти аңдып жүрүшөт. Дал ошол түнү аскардын шашылыш чалуусу Айданын бейпилдигин бузду. Айда, жаман кабар бар, аскардын үнү титиреп чыкты. Улан түрмөдөн качып кетти. Түрмөдөн ооруканага алып бара жаткан жолдо атайын уюштурулган кол салуу болгон. Күзөтчүлөр өлтүрүлүп, Улан из жашырып кетти. Болоттун эски байланыштары ишке кирди окшойт. Алар сени жана Аланды издеп жатышат. Айданын денеси муздап кетти. Улан ал үчүн жөн гана мурунку жигири эмес, ал анын жашоосун талкалаган. Арукенин өлүмүнө себепкер болгон жана эми эч нерседен кайра тартпаган кылмышкер. Анын качышы Айда үчүн ачык согуштун жарыяланышы эле. Алматыга келе жатышат, деди Айда чечкиндүү. Ал мени биринчи кезекте Алан аркылуу сындыргысы келет. Аска,